A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Кайрадан сиздер Бай Билим медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен кийинки видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы этиштердин буйрук ыңгай формасында жакталышы. Биз буга чейин буйрукту өткөнбүз, сиздер менен бирок жекелик санда гана өткөнбүз. Ал эми көптүк санда кандай болот? Мисал үчүн катаба дей турган болсок, катаба кашанын ичи у болуп атат. Эми эгерде биз ушунан жаз деген буйрукту жасай турган болсок, 3 тамгалуу этиштин алдына у тамгасын коебуз деп айтканбыз. Уктуб болот да, уктуб болот. Уктуб болот кашанын ичиндеги у тамгасын пайдаланганбыз. Уктуб десек сен жаз болот да. Анта уктуб, сен жаз. Эми экөөңөр жазгыла деп айта турган болсок, уктуба деп айтабыз. Уктуба, экөөңөр жазгыла. Деп созобуз. Уктуба, экөөң жазгыла. Эми антум, силер жазгыла дей турган болсок, антум уктубу, силер жазгыла. 3төн көптүккө демек эмне деп айтат экенбиз? Уктубу деп айтат экенбиз. Эми женский роддо анти уктуби, сен жаз. Анти уктуби, сен жаз. Экөөңөр жазгыла дей турган болсок, антума уктуба, экөөңөр жазгыла. Антунна уктубна, силер жазгыла. Антунна уктубна, силер жазгыла деп айтабыз. Эми андан кийин жаласа десек, отуруу. Эми отур дей турган болсок, кашанын ичи икен, биз ижлис деп айтабыз. Ижлис жекелик санда. Экөөңөр отургула десек, ижлиса деп айтабыз. Ижлиса, экөөңөр отургула. Силер отургула, 3төн көп. Ижлису, отургула. Женский роддо айта турган болсок, ижлиси деп айтабыз. Ижлиси, сен отур. Экөөңөр отургула, ижлиса. Анан ижлисна деп айтабыз. Ижлисна, силер отургула. Андан кийин шариба десек, ичүү. Сен ич дей турган болсок, ишроб деп айтабыз. Ишроб, сен ич. Ишроба, экөөңөр ичкиле. Ишроба, экиликте дейбиз. Эми 3төн көпчүлүк ичкиле дей турган болсок, ишробу, ичкиле. Анти ишроби, сен ич. Анти ишроби, сен ич. Антума ишроба, экөөңөр ичкиле. Антунна ишробна, силер ичкиле. Антунна ишробна, силер ичкиле. Антунна ишробна, силер ичкиле болот. Эми хадара, келүү. Эми сен кел дей турган болсок, анта кашанын ичи хадара, кашанын ичи укен, келүү десек. Демек, кашанын ичи у болсо, ухдур деп айтабыз. Анта ухдур, сен кел. Экөөңөр келгиле десек, антума ухдура. Ухдура, келгиле. Антум ухдуру, силер келгиле. Анти ухдури, сен кел. Антума ухдура, экөөңөр келгиле. Антунна ухдурна, силер келгиле болот. Андан кийин дахала дей турган болсок, кашанын ичи у болот. Кир дей турган болсок, анта удхул деп айтабыз. Удхул, сен кир. Антума удхула, экөөңөр киргиле. Антум удхулу, силер киргиле. Анти удхули, сен кир. Антума удхула, экөөңөр киргиле. Антунна удхулна, силер киргиле. Хаража десек, чыгуу. Анта ухруж, сен чык. Антума ухружа, экөөңөр чыккыла. Антум ухружу, силер чыккыла. Анти ухружи, сен чык. Антума ухружа, силер экөөңөр чыккыла. Антунна ухружна, силер чыккыла болот. Женский роддун көптүгүндө демек чыккыла деп айтабыз. Андан кийин и'лам десек, и'лам, билүү. Эми сен бил деп бир эркек айта турган болсок, и'лам деп айтабыз. Эми экөөңөр билгиле деп айта турган болсок, и'лама, и'лама, экөөңөр билгиле. Эми силер билгиле, көпчүлүк. И'ламу,
i'lamu деп айтабыз. Силер билгиле. Женский родто аялыңызга айтсаңыз, мисалы үчүн сен бил. I'lami сен бил. Өкөңөр билгиле. I'lama антума i'lama өкөңөр билгиле. Антунна i'lamna силер билгиле. Аялдардын көпчүлүгүнө i'lamna деп айтабыз. I'lamna силер билгиле. Fa'ala аткаруу. Анта иф'ал сен аткар. Эми өкөңөр аткаргыла десек, антума иф'ала өкөңөр аткаргыла. Антум иф'алу силер аткаргыла. Анти иф'али женский родто сен аткар. Анти иф'али сен аткар. Антума иф'ала өкөңөр аткаргыла. Антунна иф'ална силер аткаргыла. Антунна иф'ална силер аткаргыла болот көптүк санда. Андан кийин дохика дей турган болсок, күлүү болот. Сен күл дей турган болсок, анта кашан ничи акен, демек бул жерде эмне деп айтабыз? Идхак деп айтабыз. Анта идхак сен күл. Антума идхака силер өкөңөр күлгүлө. Антум идхаку силер күлгүлө. 3төн көпкө күлгүлө. Анти идхаки сен күл. Антума идхака силер өкөңөр күлгүлө. Антунна идхакна силер күлгүлө. Андан кийин манаа кашан ничи акен тыюу салуу дейт. Кашан ничи а боло турган болсо, демек алдына и коебуз. Имна болот. Имна тыюу сал. Анта имна сен тыюу сал. Антума имнаа өкөңөр тыюу салгыла. Антума имнаа өкөңөр тыюу салгыла. Антум имнау силер тыюу салгыла. Көптүгүндө у болот. Анти имнаи сен тыюу сал. Антума имнаа силер өкөңөр тыюу салгыла. Антунна имнана силер тыюу салгыла. Андан кийин касаро сындыруу. Анта иксир деп айтабыз. Сен сындыр десек, анта иксир сен сындыр, силер өкөңөр сындыргыла десек. Антума иксиро өкөңөр тыюу сындыргыла. Антум иксиру силер сындыргыла. Анти иксири сен сынdır. Антума иксиро өкөңөр сындыргыла. Антунна иксирна силер сындыргыла болот. Антунна иксирна силер сындыргыла болот. Андан кийин закаро кашан ничи укен, демек у коебуз алдына. Анта узкур сен зикир кыл, эсте. Антума узкуро өкөңөр эстегиле, экилик санда узкуро. Антум узкуру силер эстегиле. Анти узкури сен эсте. Антума узкуро силер өкөңөр эстегиле. Антунна узкурна силер эстегиле. Женский роддун көптүгүндө узкурна деп айтабыз. Андан кийин талаба кашан ичи укен, демек талап кылуу десек, утлуб деп айтабыз. Анта утлуб сен талап кыл. Антума утлуба өкөңөр талап кылгыла. Антум утлубу силер талап кылгыла. Анти утлуби сен талап кыл. Антума утлуба силер өкөңөр талап кылгыла. Антунна утлубна силер талап кылгыла. Силер талап кылгыла болот. Эми караңыздар. Анта уктуб ад-дарса. Анта уктуб ад-дарса сен сабакты жаз. Анта уктуб ад-дарса сен сабакты жаз. Антума уктуба ад-дарса силер өкөңөр сабакты жазгыла. Антума уктуба деп айтабыз. Экилик санда өкөңөр жазгыла десек, уктуба деп айтабыз. Ад-дарса. Антум 3төн көпкө. Антум уктубу ад-дарса силер сабакты жазгыла. Антум уктубу ад-дарса силер сабакты жазгыла. Анти уктуби ад-дарса сен сабакты жаз. Женский роддо. Анти уктуби ад-дарса сен сабакты жаз.
женский родта. Антума уктуба ад-дарса. Силер өкөңөр сабакты жазгыла. Антунна уктубна ад-дарса. Силер сабакты жазгыла болот. Антунна уктубна ад-дарса. Силер сабакты жазгыла болот. Андан кийин эми анта удхул фил фасли. Сен класска кир. Жекелик санда сен класска кир. Экилигинде антума удхула фил фасли. Силер өкөңөр класска киргиле. Антума удхула фил фасли. Силер өкөңөр класска киргиле. Антум удхулу фил фасли. Силер көпчүлүктө класска киргиле. Антум удхулу фил фасли. Силер класска киргиле. Андан кийин анти удхули фил фасли. Сен класска кир. Женский родто эмне дейткенбиз? Анти удхули фил фасли. Сен класска кир. Эми экилигинде антума удхула фил фасли. Силер өкөңөр класска киргиле. Антунна удхулна фил фасли. Силер класска киргиле болот. Антунна удхулна фил фасли. Силер класска киргиле болот. Мына көптүк санда мына ушундай кылып жасайбыз, урматтуу бир туугандар. Андан кийин эми караңыздар. Анта ишраб замзама. Сен замзамды ич. Анта ишраб замзама деп айтабыз. Сен замзамды ич. Эми өкөңөр ичкиле дей турган болсок, экилик санда. Антума ишраба замзама. Силер өкөңөр замзам ичкиле. Антум ишрабу. Мына көптүк, үчтөн көп. Эркектерге айтып атабыз. Антум ишрабу замзама. Силер замзамды ичкиле. Анти ишраби замзама. Сен анти ишраби замзама. Сен замзам ич. Андан кийин экилик санда антума ишраба замзама. Өкөңөр замзамды ичкиле. Антунна аялдардын көптүгүндө антунна ишрабна замзама. Силер замзамды ичкиле болот. Көптүк санда мына ушундай кылып колдонобуз, урматтуу мусулман бир туугандар. Андан кийин анта ифтах албаба. Сен эшикти ач. Анта ифтах албаба. Сен эшикти ач. Антума ифтаха албаба. Силер өкөңөр эшикти ачкыла. Антум ифтаху албаба. Силер эшикти ачкыла. Көптүк санда. Антум ифтаху албаба. Силер эшикти ачкыла. Анти ифтахи албаба. Сен эшикти ач. Анти ифтахи албаба. Сен эшикти ач. Женский родто. Антума ифтаха албаба. Силер өкөңөр эшикти ачкыла. Экилик санда. Андан кийин антунна ифтахна албаба. Женский роддун көптүгүндө силер эшикти ачкыла болот. Аялдардын көптүгүнө эмне деп айтат экенбиз? Антунна ифтахна албаба. Андан кийин анта исма ал устаза. Сен устазды ук. Исма деп айтабыз. Устазды ук. Эми экилик санда айта турган болсок. Антума исмаа ал устаза. Өкөңөр устазды уккула. Антум исмау ал устаза. Силер устазды уккула. Көптүгүндө демек у болот экен. Антум исмаул устаза. Силер устазды уккула. Эми женский родто анти исмаил устаза. Сен устазды ук. Антума исмаал устаза. Силер өкөңөр устазды уккула. Антунна исма'на ал устаза. Силер устазды уккула. Көптүк санда исма'на ал устаза болот экен. Силер устазды уккула деп женский роддун көптүгүндө ушундай деп айтабыз. Эми андан кийин анта узкур Аллаха. Анта узкур Аллаха. Сен Алланы зикир кыл бирөөгө. Эми экиликте антума узкура Аллаха. Силер өкөңөр Аллахты зикир кылгыла. Антум узкуру Аллаха. Силер Аллахты зикир кылгыла. Женский роддун жекелигинде анти узкури Аллаха. Сен Аллахты зикир кыл деп аял кишиге айтабыз. Эми эки аял кишиге антума узкура Аллаха. Силер өкөңөр Аллахты зикир кылгыла. Антунна узкурна Аллаха.
Силер Аллахты зикир кылгыла деп көптүк санда мына узкурналлаха деп көптүгүндө узкурна деп айтат экенбиз. Урматтуу бир туугандар, мына ушуну менен биздин бул сабагыбыз дагы аягына чыкты. Эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, биздин устазыбыз Мавлян устаздын Сажда аттуу китебин алып араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнсөңүздөр болот. Эгерде сиздерге араб тилинен мыкты жеңил үйрөтө турган устаз керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. 0709 28 75 71 709 28 75 71. Кайрадан кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Бул сабакты башкалар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.